Қазанда кыштын чилдесинде боркулдап кайнап аткан дүмбүл. Балдар үчүн эң жакшы витамин болсо керек. Бул баягы ширин мака. Мына ушул ширин маканы сууга бышырып, үйгө алып барып жеп көрөбүз, кандай болот экен. Январда жеген кандай болот, а? Бир көрөлүчү. Салам алейкум. Бүгүн 30-январ. Ya kartoshka urug ekan, tug'anlar. 30-yanvarda дүмбүл көргөн экен атабыз, холодильникке. Мадам акам менен свет жанабы? Свет жандырыңар. Свет өчүп атыр. Жанды мына ака. Опа, жан өчүп калды. О, мына дүмбүл. Этет бул. Мына туғандар дүмбүл. Баягы ширин мака, кадимкиде муз. Неме сакталгандай, мороженое да экен да. Бир коробкада канча килограмм болот бу жерде? Штук болот. Штук болобу? Мына моунда 38, бирде 20. Ар бирге жазылып коюптур да. Бул болот. Сокатчы. Шамал башталды го. Иштеп кетти ошондо. Канча минус температура? Минус 20. Муну канчадан сатасыздар азыр? Канчаны? Муну штугун 23-24 сом туғандар. 23 сом, 24 сом. Ширин мака. Капкараң болуп калды. Мына дүмбүл. Бою бир карыштай бар мунука. Ичиден сыртка алып чыктык туғандар. Мадам ака мында бизге подарка кылып белек берип атат. Бул баягы ширин мака. Мына ушул ширин маканы сууга бышырып, үйгө алып барып жеп көрөбүз, кандай болот экен. Январда жеген кандай болот, а? Бир көрөлүчү. Эме болот. Олмен бармаймыз. Азыр мәсәләр тигәсе мәсәләр аледен бармаймыз, картошканы рекорд кылат. Bu nerede daha bu yerde jönde. Бу 20. Азыр минус 20да сакталып атат булар. Канча айгача сактаса болот муну? Муну март-апрелгече сактаса болот. Март-апрелге чейин сактаса болот. Бул азыр экспорт кайга кетип атат? Өзүбүз ичке деле кетет. Ички рынокто, базарда. Демек азыр Оштогу бүт дүмбүлдөр сиздерге караштуу экен да? Сизге окшогондор көп. Мадам аканоника дүмбүлдөрү. Бул каякта болгон, өзүбүздүн местныйбы? Өзүбүздүн местный. Талады. Кара сууда, Нариманда өскөн жүгөрүнүн дүмбүлдөрү. Кайсы айда эгилет бу? 2 жол эгилет. Мадам ака өзү мага сүрөткө түшкөндү каалап айтат. Бирок 2 жол эгилет. Кайсы убакта эгилет бу? Бу апрелде эгилет. Апрелде эгилет. Июлда эгилет. Июлда. Бул июлда. Бул едонуга картошканы оны экесиз. Каршыкен орто эккенсиз буну. Бул бизнес хакында. Эми секретте обязательно айтыңыз эми, ушунча болуп калды. Канча расход кетет гектарга? Канча түшүм алса болот? Канча миң? 50 миң штук алса болобу? Жок. Түшүм средний 30 миң 40 миң алса болот. 1 гектар. 30 миң 40 миң штук алса болот экен да. Жакшы ака. Мына секрет боюнча да айтты, өзүңүздөр эсептеп аласыздар. Мына дүмбүлдөр үйгө алып барып. Бул майдасы. Мундан да ирик болот. Өзүбүз жей турганды сенге бердим де. Балдарга витаминдүү тамак бериш үчүн мына ушундай үй шартында ар кандай жер жемиштерди тоңдуруп сактап алса болот экен.